минуттан баштап 10га чейин, минуталарга чейин распределенный да. Быйыл Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата бүгүн 2022 жылдын 22 апрель күнү 01:00 аскер бөлүгүнүн офицерлери тарабынан Кара Суу районуна караштуу номер 31 Орунбай Курбанбаев орто мектебинин жана Учар орто мектебинин 10-11 классынын окуучулары менен жаш муунду патриоттулук сезимге тарбиялоо, мекен алдында аскердик кызматты өтөөгө үгүттөө максатында окуучулар үчүн сабак уюштурулду. Сабактын жүрүшүндө 1 жылдык анык мөөнөттүү кызмат өтөөчү жоокерлердин жашоо турмушу, кийим-кече, тамак ашы боюнча нормалары түшүндүрүлдү. Жаш кызмат өтөсөңөр, эфрейтер дагы башка деген наамдар берилет. Эч кандай коркуу сезим болбостон эле кызмат өтөөгө силерди бардыгыңар чакырабыз. Ошондой эле окуучуларга куралдуу күчтөрдө азыркы учурда колдонууда турган курал жарактардын моделдик үлгүлөрүнүн теориялык техникалык мүнөздөмөлөрү тааныштырылды. Мына алдыңыздарда 5,45 мм Калашниковдун автоматы. АК-74. Барын PUBG ойнойсуңарда туруу. PUBG'дагы эң легкий үрүндө биринчи берилген, бесплатно берилген курал. Андан сырткары аскер кызматкерлеринин талаш артында биринчи кезекте керектелүүчү зарыл буюмдары окуучуларга көрсөтүлдү. Биринчи адамга керектелүүчү нерселер. Бул противогаз билесиңер. Противогазды эмнеге колдонушту билесиңер да? Согуш учурунда аба булгандан учурда ушу противогазды кийип, ички органдарыңды уланып калбаш үчүн сактайсың да. Жыйынтыгында офицерлер окуучулардын кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Окуучулар өздөрүнүн аскердик кызматка болгон кызыгуусу артканын айтышты. Буларга да чоң дем берди деп ойлойм. Буюрса мекендин чегин коргоого балдар даяр буюрса, аскерге барып кызмат кылабыз деген патриоттук рухтарына дагы койгонду деп ойлойм. Силерге ийгилик, чогуш прапорщик, чогуш капитан, чогуш лейтенант баарыңарга ийгилик болсун. Эскерте кетсек, бул иш-чара буга чейин окуучулардын ата-энелери менен биргеликте өткөрүлгөн тегерек столдо айтылган 01:00 аскер бөлүгүнүн командиринин буйругунун негизинде уюштурулду.